Лидері Нұржігіт Қадырбековті. Чоң рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык ар бир жаран шайланууга жана шайлоо укугу бар. Бул жерде эми тартип ушундай экен, фракцияларга байланып калыптыр. Канча кандидаттар эгерде фракция кабыл албай койсо, кандидатурасын кое албайт экен. Ошондуктан мен ар бир фракцияга сунуштамакмын, эгерде мурдараак жолукканыбызда канча келсе максималдуу сунуштасак. Анткени конституциялык шайлоо укугун камсыздап берүү биздин милдетибиз. Эртеге бир сүгүн сотко кайрылса дагы ушул өңүттө проблема болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз максималдуу түрдө көрсөттүк. Атыр Абдрахматованы биз да көрсөттүк. Чындыгында абдан такшалган, эл журт үчүн күйгөн, аракетчил, курч, илимдүү, билимдүү, элге таанылган кыздарыбыздын бири. Бул боюнча кене маалыматты урматтуу Марилия мырза айтып кетти. Анан дагы бир кандидатураны көрсөтүп атабыз. Узенбаев Бакытбек Иманбекович. 1958 жылы Ош облусуна караштуу Жаңы Жол районуна караштуу Афлатын айылында туулган, азыркы Жалал Абад облусунун Аксы районунда. Билими жогорку, СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн экен. Алматы политология жана башкар институтунда окуган экен. 76 жылдын март айынан 77 жылдын майына чейин райондук КСХТ бирикмесинде слесарь болуп иштеген. Анан советтик армияда кызмат өтөптүр. Телман атындагы колхоздо колхозчу, кийин комсомол кызматты иштептир. 83-87 жылдары Телман атындагы орто мектепте мугалим болуптур. 87-91 жылдары колхоздо бригадир, парткомдун катчысы. Андан кийинки жылдарда жергиликтүү кеңешке 3 жолу депутат болуп шайланган. 91-93 жылдары Алматы шаарында партиялык мектепте окуп, 95 жылдан ушул күнгө чейин Аксы районунун Дээрес айылында фермер болуп иштөө менен мамлекеттик чек араны сактоого, бекемдөөгө салым кошуп келаткан инсандарыбыздын бири. Бул кишинин ошо мамлекеттик чек араны сактоого болгон аракети өзүнчө бир аңыз болуп жүрөт. YouTube'да дагы бар, карап көрсөңүздөр болот. Анан сиңирген эмгектери үчүн мамлекеттик чек араны кайтаруудагы артыкчылык үчүн 2-даражагы медалды алыптыр. Ошондой эле мамлекеттик чек араны кайтаруудагы артыкчылык үчүн кийинчерээк 1-даражадагы медалды алыптыр. Дагы сыйлыктар бар экен, Карегимде мекенчеги деген, айыл чарбасынын мыктысы деген төш белгиси бар экен. Андан кийин Кыргыз өкмөтүнүн ардак грамотасына ардак белгиси менен сыйланыптыр. Президенттин указы менен даңк медалин алган киши экен. Анан Аксы районунун ардактуу атуулу жана башка УКМКнын 100 жылдык юбилейдик медалы коопсуздук тармагында. Бир нече орус, казак, өзбек тилдеринде эркин сүйлөйт экен, дүйнөлүк саясатка кызыгам дейт. Өжөр, мекенчил, күчтүү оратор, инсан катары баалап беришти. Ошон үчүн бул кишини да көрсөттүк. Анан экинчи талапкер бул Момунов Мамат Аманович деген киши бул жерде отурат. Бул киши ушул тармакта иштеген, омбудсмендин замында болуп иштептир. Өзүнүн эмгек жолун ушул 89 жылы баштаган экен. Ошол бак чарбачылыгында бригадир болуп. Орус тилинде жазыптыр, мен кыргызча отуруп айтып атам. Анан өзү 65 жылдын 13 мартында туулган экен, 1965 жылдын. 3 баласы бар. Кызыккан нерсем спорт дейт. Анан Воронеждеги Токой техникалык институтту бүтүрүп, 99 жылы юрист правовед деген дагы кесипкей болуптур. Кийинчерээк ошол чарба иштеринде иштептир, налог кызматында иштептир. Ошондой эле Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу палатасында убагында консультант болгон экен. Ушул эле парламентте бөлүм башчынын орун басары болуп иштептир. Кийинчерээк омбудсмендин орун басары болгон. Анан Ата журт фракциясынын лидеринин кеңешчиси болуптур. Азыркы учурда жеке ишкер болуп иштеп атат экен. Мына сиздердин назарыңыздарга сунуштадык. Суроо берсеңиздер болот.